Сыдыман деген кайман аты менен белгилүү болгон блогер аймак аралык кастыкты козутуу беренесине шектүү катары кармалып 2 айга камакка алынды. Дал ушул маселе деги эле социалдык тармактагы сөз эркиндиги жана алардын жоопкерчилиги тууралуу маселени көтөрүп чыкты деп айтсам жаңылышпасмын. Биз бүгүн дал ушул темада сүйлөшөлү деп турабыз. Бул ачыгын айтканда ток-шоусу. Саламатсыздарбы? Блогер, мындайча айтканда, социалдык тармакта көп күйөрманы бар. Назира Айтбекованы бүгүн студиябызга чакырып отурабыз. Дал ушул Сыдымандын камалышы сизди ойлондурган жокпу? Жок, ойлондурган жок. Анткени ар бир адам өзгөчө көп катталуучусу, күйөрманы болгон адам сөзсүз түрдө ойлонуш керек, анан жоопкерчиликти сезиш керек. Бул медиа бул өтө маанилүү нерсе. Сени көрүп аткан, сени аңдып аткан, сени карап аткан адам сенден бир нерсе алам деген үмүттө сени кубалайт дегеним, катталат сага. Ошон үчүн менин мисалы үчүн ар бир катталуучуларым улуу муундагысы дагы бар, кичүү муундагысы дагы бар. Кичүү муундагысы, улуу муундагысы дагы сенден таалим алам, ар бир сөзүң менин жан дүйнөмө мындай дем берет, күч берет деген сыяктуу сөздөр көп жазылгандыктан мен бул жоопкерчиликти аябай сезем да. Ошон үчүн мен жазып атканда миң ойлонуп, мындай жазсам, мындай мен ушул теманы козгогум келип атат деген нерсени алып, көйгөйдү алып, анан сыртка чыгарганга аракет кылам. Ар тарапты карап көрүп туруп анан өзүңүздүн сыныңызга, салмагыңызга, салмактап таразылап көрүп туруп анан чыгарат турбайсызбы? Албетте. Мисалы үчүн ушул Сыдымандын видеосун көрүп көрдүңүзбү сиз? Көрдүм. Негизи кандай деп ойлойсуз? Дал ушул таразасына салбай эле элге чыгарып салган деп ойлойсузбу? Бизде жаш муун интернетти, ушу масс медианы көп колдонуучулар менен кантип колдонуп, аны эмне кылыш керектигин билбейт. Аны эмне менен жейт, эмне кылат, эрежени эч ким үйрөткөн эмес. Жөн гана башыбызга ушундай интернет деген айдың түшүп калды. Анан популярдуу болуу, өзүн чыгаруу, атын чыгаруу, хайп жаратуу темасы аябай алдыга жылып кетти дагы, бул модага айланды. Анан жаштардын баары хайп жараткан жакшы нерсе турбайбы деп, анан атың чыкпаса жер өрттө деген нерселерди колдоно башташты. Бул сөгүнүү, ар кандай нерселерди көрсөтүү, айтор иши кылып эле атым чыкса деген максатты көздөп калды. Ошон үчүн оозуна келген нерселерди оттой баштады, ар кандай нерселерди, жагымсыз нерселерди көргөзө баштады. Бул жекеле Сыдыман аркылуу биз бүтүн жаштардын көйгөйүн көрө алдык десек болот. Жекеле бул Сыдыман эмес, Сыдыман бул жаштын демек дал ошол Сыдымандын жана видеосу ошол өзүнүн таразасына койбой эле элге чыгарып салган. Албетте, ал ойлонгон жок, арты кандай болот, эмне болот деп. Мисалы үчүн ушундай жаштардан кээде комментарий келет, ооз калгыс сөздөр жазылат. Анан ошондо мен таң калам, бул эмне ойлонбойбу, муну ата энеси көрбөйбү деген сыяктуучу. Демек жаштарыбыз жазаардан мурун бул үчүн кандай жоопкерчиликте болуп калышы мүмкүн, менин укугум кандай, ал кишинин укугу кандай деген нерселерди эч кандай таразага салышпайт. Ошондой эле Сыдыман дагы таразага салган жок, артын ойлонгон жок. Деги эле социалдык тармакта сөз эркиндиги керекпи? Жана ошол блогерлер деп коелу, социалдык тармакта көп күйөрман топтой алган инсандардын жоопкерчилиги кандай болуш керек деген ойдосуз? Ар бир адам жоопкерчилиги чоң болуш керек, сезиш керек ошол нерсени. Мени көрүп аткан, мени окуп аткан адам кандай таасир алат, мен элге кандай таасир берем деген суроонун үстүндө ойлонуш керек деп ойлойм. Анан мисалы үчүн сөз эркиндиги болуш керек деп эле, анан көрүнгөн нерсени жайылта берүүнүн кажети жок. Мамлекеттик тараптан бул көзөмөлгө алынышы керек деген ишенимдемин. Ошол мүмкүнбү деги эле биздин жашообузда? Атайын мыйзамдар чыгарылса, мисалы үчүн мен жөнүндө, же болбосо Анжелика дейин, же башка элге көрүнүктүү адамдар жөнүндө ар кандай нерселер чыгалат. Мисалы үчүн журналистикалык этика дагы жок. Биз жөнөкөй карапайым жаш кенедей балдарды айтпай эле коелу, журналист болуп иштеп аткандар дал ушул сайтын хайпка айландырыш үчүн же сайтына көп окурман топтош үчүн эмнеге гана барбайт. Биздин атыбызды колдонуп, ар кандай нерселерди жазган чыгарган болот. Менин сүрөттөрүмдү колдонуп, астында болсо кыз сатылат же дабырдеме деген нерселер болгон менин тажрыйбамда. Апам телефон жазып коюп, менин телефон жазып койгон нерселер болгон. Же болбосо журналисттер тарабынан Айтбекова кимдин кызы же ойношу деген сыяктуу темалар менен кыйкыртып, өкүртүп темаларды коюп коет дагы.
анан астында карасаң эч кандай маңыздуу маанилүү биз ушинтип ойлоп атабыз да, балким бул факт эмес, далили жок деген нерсе да ичинде. Анан мен ал журналисттерге чалып бул эмне деп сурасам, эже азырынча жөн эле хайп жок болуп атат, ошону колдонгубуз келди дейт да. А бирок мен жан дүйнөмдү, менин укугумду алар эске алган жок. Ошондой эле мен ойлойм, ошо журналисттер болобу, жөнөкөй карапайым блогерлер болобу, айтор баардыгын бир көзөмөлдөп, ар бир сөзүбүздү иретке келтире турган бир тартип болуш керек деп эсептейм да. Мыйзам болсо деген ойдо турасыз. Албетте. Мен мисалы үчүн мен өзүм укугумду коргоом келет, Назира айым. Эмне үчүн мен жөнүндө андай нерселер чыгарганга мен уруксат беришим керек. Мисалы үчүн сиз ушундай эле учурлар болгон деп атпайсызбы? Соттошуп көрдүңүз беле ушундай журналисттер менен? Эмне себептен сиздин ысымыңызды кандайдыр бир ыплас нерселер менен байланыштырып, ушундай эл алдына жар салып аткандыгы тууралуу же дал ушундай хайп керек десе эле макул болуп сиз да унчукпай калдыңызбы? Жок, мен сөзсүз түрдө ушундай темалар чыгып кеткенде сөзсүз телефон чалып, ушуну алып коюңуздар, мен сизге эскертүү берип атам. Эгерде сиз бул аралыкты албасаңыз, мен адвокатым менен келип, мыйзам түрүндө сүйлөшүүгө аракет кылам дегенде, анан ошол учурда гана алып кечирим сурап атышат да. Бул көп жолу эскертүү берилген, эгер дагы ушундай кайталана турган болсо, өздүгүмө кирише турган болсо, менин оюмда бар, адвокат менен мен өзүмдүн укугумду коргошум керек деген нерсе. Биздин катарыбызда дагы бир блогер олтурат, өзү мындай тамашалары менен элдин көңүлүндө болгонду жактырасыз дегенде, эмне себептен ушул блогер болуп калдыңыз, Шумкарбек? Эмнеси менен сизге кызыктуу? Мурда эле кыялым болчу блогерлик. Эмнеси жакты? Бат эле популярдуу болууга, бат эле элге таанылууга мүмкүнчүлүк бар экендигин билип алып ушундай кыла баштадыңызбы? Жок, негизи кесибим актер. Ошол жагынан дагы өзүмдүн кесибимди пайдаланып, блогерлик эмени дагы аркалап келатам азыр. Жок, атактуу болуу деген максаттарыңыз жокпу сиздин? Атактуу болуш эми ага караганда баягы биздин көйгөйлөрдү чыгаруу башкы максатым. Баягы сиз айтып атпайсызбы, батыраак жылдыз болом деген ойдо деген. Ал деле кичине бар. Чынын айтканда, ал деле бар. Бирок блогерлик эме күчтүүрөөк. Сиз тарткан видеолорду мындай көп социалдык тармактар аркылуу, көп барактар аркылуу жайылат. Ооба, башка меники көбүнчө өзүмдүн эмем катталуучуларым аз эле, бирок менин видеолорум көп таркайт. Башка катталуучуларга, мисалы, ОМКС же болбосо башка, анан көбүнчөсү меники WhatsApp аркылуу көп кетет. Анткени баягы көйгөй элдин маселеси болгондуктан бул баттар айткен. Элдин маселеси, элдин көйгөйү. Мисалы үчүн акыркы учурдагы бир тамашаңызды көрдүк да, Ак үйдүн алдында өтүп барат. Ак үйдүн жанынан өтүп барат. Өтүп баратып, анан ошол койлор маараганда ошол жакты карап сөгүнүп атасыздар. Бул эми мындай сиздер өзүңүздөр баягы дал ошол нерсенин автору катары да, мындай жоопкерчиликти сезесиздерби? Ал видеонун автору менмин, звук башка. Башка звук деле мен чыгарып койгом. Эгер бирөө ошол Ак үй тараптан бирөө келе турчу болсо, демек ал кой. Моюнга алып келаткан болот. Сиз корккон жоксузбу? Дал ошол мындай ошол Ак үй тараптан сизге кандайдыр бир жоопкерчиликке чакырган иш-чаралар болушу мүмкүн? Буга чейин мен 2-3 жолу бардык сурактарга кирип чыктым. Сурак берип, аягында мени бошотушту. Баткенден атамды чакырып алып, экөөбүздү бирдей чакырып, экөө бири менен сүйлөшпөсүн дегендей кылганбы? Очный ставка өткөрүп. Ооба. Анан бизди суракка алышты. Түшүнүк кат жаздырды. Эмне максатта тарттыңыз деп. Максатымды айттым ошол жерден. Эне деген ким? Эне деген бул деген жашообузда эң орду чоң инсан. Ошону кошуп туруп, анан ошол жерде тамашаңызга кошконуңуз сизге мындай уят катары кабыл алган жоксузбу? Бул баягы бизге чындыгында көнүмүш эле атат. Анан бул нерсе мен актана турчу болсом, менин оозумдан чыккан жок. Кичинекей башка бирөөнүн оозунан чыгып атат. Мен болгону ошону деген үстүнөн кайталап койдум. Дал ошол нерсени сиз мындай андан ары улап пиар кылбай эле токтотуп калууга мүмкүн болот беле? Мен мисалы элдин көйгөйүн, эл жактырбаган нерселерди мен чыгарбайм. Элдин көйгөйүн, менин максатым элдин көйгөйүн чыгарыш. Алар тараптан да. Алар тараптан чакыроолор болсо бара берем. Сурак болсо, туура эмес кылган болсом, эмемди
тартууга даярмын. Мисалы үчүн СДМнын камалышы сизди ойлондурган жокпу? Назираны го коркутпаптыр. Себеби дегенде 100 жолу ойлонуп толгонуп туруп, анан баягы өзүмдүн ой толголорумду ошол өзүм постторумда жазам деп атат да. Сиз дагы дал ошол нерселерди ар жак бер жагын карап анан саласызбы, же сизде андай мен жасаган жокмун, аны кичинекей бала айткан деп туруп жоопкерчиликти ушу кичинекей балага ыргы тийгенге даярсызбы? Жок, мындай, мен албетте баягы карап чыгам, кагазга ороюм бардык нерсени. Кагазга орогондо кандай, кайсыл нерсеге таянып мени чакырышы мүмкүн деген нерселерди алып салып, кичине баягы айлантып, чымчып, эскиче айтканда баягы бизде тамсил бар го. Ошол сыяктуу эле тамсилде деле айтылат, көп нерселер айтылат. Жашоо тууралуу, саясат тууралуу, бийликтегилер тууралуу айтылат. Ошол сыяктуу эле заманбап тил менен видео аркылуу мен жеткизем. Мен эч качан коркпоймун. Анан дагы СДМнын камалышына мен макулмун. Анткени ар бир адам сүйлөгөн нерсесине жооп бериш керек. Эгер мен деле чакырып эме кыла турчу болсом, мен деле камалга турчу болсом, демек мен туура эмес кылганмын. Бирок 2-3 күн баягы баланы ой өзүңө кел деген сыяктуу 2-3 күн эле эме кылып, анан байке айткандай жоопкерчиликке тартыш керек. Баягы акча айып пул салыш керек. Анткени бул жерде саясий эмес, бул жерде элдин көйгөйү болуп атпайбы? Эң биздин башкы оорубуз болгон түндүк түштүк маселесин бул козгоп коюп, ортосуна чагымчылдык сыяктуу от күйүп жаткан нерсеге бензин чачып жатпайбы? Блогерлердин ар кыл мындай кээ бирөө чындыгында ишенимдүү жазышат да, кээ бирөө чындыгында жакшы жазат, а кээ бирөө болсо жалаанагындай бат эле таанылып кетүү жолун тандап, хайп кармап, сөгүн сагыны да жасалып атат да. Аманбол Бабакулов биздин катарыбызда отурат, сизден сурагым келип атат да. СДМнын видеосун көрдүңүзбү сиз? Көрдүм. Кандай көз караштасыз дегиле? Дал ошондо социалдык тармакта өзүнүн чегинен ашып кеткендерди дал ошентип камап турушубуз керекпи? Сөз эркиндигин чектеп турушубуз керекпи? Кантип аларды жоопкерчиликке чакырсак болот? Эми баягы бизде Кыргызста жакшы макал бар эмеспи? Бөрк ал десе баш алат депчи. Андай эле бизде баягы бөрк ал десе баш алган эле окуя болду деп эсептейм да. Анткени деген бул бала ал жерде прям түздөн түз чыгып алып, же болбосо бир түндүк түштүктү бөлөйүн деген ой жок болду да. Ал жерде түз эфирде отуруп алып, ошо баягы бул балага жазган комментарийлерге ответ берип атып ушул сөздөрдү айтты да. Муну ушундай жагынан карашыбыз керек да. Анан ар бир адамдын жеке сөз эркиндиги бар, ар бир адамдын өзүнүн баягы бирөөнү жакшы көрөт, бирөөнү жаман көрөт, туурабы? Беш кол бирдей эмес да Кыргызда. Ошондой максатта бул өзүнүн баягы түз эфиринде ушул нерселерди айтты. Анан баягы сөгүнүп, аша чапкандык бул эн атасынын бербеген тарбиясы да. Бул балага ошол эн атасы, женеси тарабынан, же болбосо ушунун бир туугандары тарабынан, же теги деп коелу, ошол тарабынан тарбия көрбөгөн бала экенин коомчулукка өзүн алып чыкты да. Анан ошондой тарбиясы жок адамдарга биздин ушундай реакция жасап, биз ушундай нерсеге баягы кошул ташыл болуп, биздин ушу блогерлерибиз сен эл алдында кечирим сурашың керек, сен минтишиң керек, сен антишиң керек деп буга огош бетер давка кылганы бул туура эмес деп эсептейм да. Ар бир блогер Муну айдыңызчы, сөз эркиндиги деп эле кимдир бирөөлөрдүн укуктарын тебелей бергенге мүмкүнбү? Эми бул сөз эркиндигин дагы эгерде жеке адамдын аброюна шек келтире турган болсо, бул мыйзам чегинде жооп бериш керек да. Мисалы үчүн Шуңкарбек айтып атпайлыбы? Туура эле кылган дейт да, камап койгону дейт. Эми бул камап койгону туура эмес да негизичи. Бул алып барып туруп, мисалы ал баланын тагдыры сынып атат да. Бул жерде деген жаңы өсүп келаткан муундун баягы тагдырын сындырып атабыз да. Анткени деген ал жакта эмне деген тарбияны көрүп чыгат, кандай болуп чыгат. Может ал ашынган, сөгүнгөн бала болуп чыгат 1-2 айдан кийин, кактан билебиз, туурабы? Ошондуктан бизде деген мындай бир ушундай иш-чараларды алдын ала максатында аны бир үй камагына чыгарып койсо болмок, Баягы сен домашний баягы пока эч жакка чыкпайсың, сен үй камагындасың, мына пока сотко келип турасың, баягы сот сен сүйлөгөн сөздөрүң боюнча экспертиза чыкмайынча сен үй камагында бол деп койсо деле жарашмак. Же болбосо ошол жерден сен ушунчалык сөгүнүпсүң же минтипсиң деп туруп бир олчойгон айып пулду төлөтүп туруп, же болбосо бир 15 күнгө бир жерге жумушка тартып, көчөнү шыпыртып, же болбосо ошол жерде барып бир туалетти жуугузуп, ушундай нерселер менен наказать этсе, бул дагы абдан чоң сабак болмок да. Анан кийин тура калып эле
баш алды десе бөрк алган заманга келген, бул туура эмес деп эсептейм да. Анткени деген ар бир адамдын жеке пикири болот да, ар бир адамдын жеке сапаты болот. Анан мисалы мына ушу түндүк түштүк маселеси бул абдан биздин тарыхтан бери келе кайрыла турган болсок, бул илгери биздин ата бабаларыбыз эч убакта бөлүнгөн эмес, же Манасты айтышабы, Манас түштүктүк же түндүктүк деп, же болбосо ошол эле Каникей энебиз, же болбосо ошол эле Курманжан даткабыз, Алымбек даткабыз, вот ушуларды биз бөлөбүзбү, сен түндүктүк болгон, бул түштүктүк болгон, же Шабдан Баатырды, мына маселе эмнеден келип чыгып атат? Ошол маселе ушул жаштарыбыздын азыр мына социалдык тармакта өзүнүн пиарлап, өзүнүн баягы кандайдыр бир эптеп ошол жерде тыйын табайын деген көздөп хайп жаратуу максатында, өзүнүн подписчигин көбөйтүү максатында ушундай нерселерге алып барып атып, бизди туура эмес нукка алып баратат да. Ар бир адам өзүнүн сүйлөгөн сөзүн баягы тизгиндеп туруш керек депчи. Этика жатпаган нерселерди баягы ошо сиз айтмакчы биздин өсүп келаткан муундарга дагы ошол нерсени көрсөтүп атат да. Бул менимче жакшылыкка алып барбаса керек. Кандай деп ойлойсуздар? Вот сиз абдан туура белгилеп кеттиңиз. Мына бу жерде блогерлер отурат да. Блогерлердин абдан булардын бир подписчиктери абдан көп да. Анан буларды бир көптөгөн коомчулук именно жаш муун көрөт десем болот да. Бир 80% жаңы өсүп келаткан жаш муундар көрөт. Бул мектепте окуп аткан окуучуларыбыз жана студенттер гана баягы Instagram баракчасын колдонушат да. Бул Facebook баракчасын, бул уже акылына толгон адамдар уже Facebook баракчасында отурушат да, көбүнчө саясатчылар. Мисалы үчүн мына Шумкардын азыр эмесин көрүп, мындай конкреттүү түрдө келеличи. Мисалы үчүн жанагы ак үйдүн алдынан өтүп баратып, койлор маараса, ошол жерден сөгүнүп атат да. Шумкар айтып атат, бир кичинекей баланын эле жасаган видеосун мен пародия кылып койдум деп атат да. Эгер кимдир бирөө мага карата кандайдыр бир жоопкерчиликке чакырса, демек ал өзү үчүн эле кой деп атат да. Кандай болуш керек дал ушул учурда? Кимдир бирөөнүн укугу тебеленип, кимдир бирөөнүн сөз эркиндигин чектей алабызбы? Эми бу жерде Шумкар ал видеону чыгарарда мурун бул эң биринчи баягы хайпты ойлосо керек. Андан кийинкиси бул ушул баягы ар бир YouTube каналында просмотр болгондо акча алып. Мисалы үчүн мен депутат эмесмин, мага жакшы да, мен кечке каткырып алдым да. Чын эле кой деди деп каткырып. Эгер мен депутат болгондо, мисалы, балким буну жоопкерчиликке чакырмак. Назира, айтып койсоңарбы силер, жоопкерчиликке чакырган тараптын жоктугу дагы дал ушундай ашынган видеолордун же болбосо блог посттордун тарашына себеп болуп атабы? Экинчи тараптын деп ойлойм да. Мен мисалы үчүн жана бир гест менен коркутканы үчүн соттошконумда эми мындай эле кечирип койбойсуң, эми кыргызчылык эле кылып коюш керек да деген нерселер көп болгон. Эмнеге мен ал иштин аягына чыккам? Анткени менин укугум корголуш керек. Мен укугумду мына момундай мен коргой алдым деп үлгү көрсөткөндө, ар бир адам эртеңки күнү минтип акча берсе эле, ошого сатылып оозун ачып мен кечип койдум деп отурбай, аракет кылып өз укугун коргойт деген нерсе болчу да. Мен биринчи максатым. Азыр болсо, мисалы үчүн, бизди жамандап атат, боктоп атат, болушунча тепкилеп атышат, бирок биз унчукпай, тымпыйып, хайптап коюп отурабыз да. Эгерде мен чыксам, мисалы үчүн, эмнеге менин атымды момтуп булгайсыңар? Силердин кандай акыңар бар? Силер мени кармап алдыңар, кармап алган күндө дагы мен төшөгүмө киргенге укугуңар жок дей турган болсо, анда элдин баарына үлгү болмок. Бирөөнү жоопкерчиликке тартсам, анан элдин баары өзүнүн укугун билип, жоопкерчилигин ойломок. Ошондо жанагы блогерлер болобу, башка журналисттер болобу, ал жоопкерчиликти сезип калмак да, мындай кооптонуп коркуп калмак. Сыдымандын окуясы бул биз эми ойлонуп турган жок дегенибиз менен кайсы бир процентте бизге мээбизге тык дей түштү. Баардыгыбызга эле, жаш муундарга өзгөчө. Жаш муундардын баары, мен билген эмесмин сөз үчүн жоопкерчиликке тартыларын. Мен азыр угуп атам деген көп болду. Демек, анын ошол жазага тартылышы көп элге себепкер болду. Ар ким же бир нерсе жазарда тилин тартып калды. Мынакей Сыдымандын алдында жана 313 берене боюнча, менимче 313 беренеси менен кылмыш кодексинен шектелип 7 жылга дагы эркинен ажырашы мүмкүн деп атат да. 7 жылга камалып, 5 жылдан 7 жылга камалып кетиши мүмкүн деп атат да. Дал ошол мындай. Бул баягы аймактык аралык кастыкты козутуу деген өзгөчө бир мындай коркунучтуу берене болуп атат, тагыраак айткандачы. Сыдыманы деген жана байка айткандай, жана айып пулга жыгыш керек. Бирок мен толук түрдө камалышына мен ага каршымын. Мен ал нерсеге каршымын. Бирок Сыдымандын азыркы окуясы баарыбызга сабак болду.
Баарыбызга сабак болду. Мындан кийин дагы мен кагазга ороп келип тартып жүргөн болсом, мындан кийин дагы уже мен дагы да болсо этияттык менен видео чыгарганга аракет кылам. Жаштарыбыз отурат, силерге суроо бергим келип атат да. Дал ушундай социалдык тармактардын колдонуучусуздар, видеолорун көрөсүздөр дегендейчи. Сиздер эмне издеп дал ушундай блогерлердин постторун окуп, видеолорун көрөсүздөр? Назира эжеге катталчумун, Назира эженикин окуйм. Себеби маанилүү, маңыздуу сөздөр жазылат. Ошо СДМанга жазылуу эмеске эмин, бирок туура эмес айтып атышат деп. Жок, сиз жалпы жөнүнөн айтсаңыз, эмне себептен көрөсүңөр? Анан кээ бир минус жактарын көргөндөчү, мисалы, кандай сезимдер болот силерде? Негизинен жаңылык окуу үчүн көрөм. Инстаграмда жаңылык окуу үчүн көрөм. Анан минус жактарын көргөндө, бул конституцияда ооба ар бир адам өзүнүн укугун билет, сөзүн айтыш керек деп жазылган. Бирок ошол эле конституциядагы туура эмес айткан сөзү үчүн жооп бериш керек деп да жазылган да. Туура эмес айтпаш керек. Бул мындай каталары, минустарын көргөндө ойлонуп жазса болмок экен, алдын ала бир чара мындай ойлонуп алса болмок деген чечимге келем да. Мисалы, Назиранын катталуучусумун деп атасың да. Назира жакшы сөздүн гүлүн терип, жакшынакай постторду унута калган, мындай эски фразеологизмдерди колдонуп туруп, ушундай кээде жакшы пост жазат да. Кээ бир учурда мындай өзүнүн жакшынакай болгон сүрөттөрүн, анча-мынча жылаңач сүрөттөрүн коюп коет да. Ошондон жакшы эле тарбия аласыңарбы? Мен бардык эле учурда Назира эжени көрөм дегенде, бардыгын калтырбай көрөм деп айта албайм, анткени Ошол жерин көрбөй кетесиз. баарын кечке эле Назира эжени көрүп отура албайм да. Ал эми Назира эженин андай сүрөттөрүн бир-эки жолу көргөн болчумун, бирок анан мындай мен сыйлаган инсан катары биртке ай ата деп өкүнгөн күнүм болгон. Ошондо көргөндө ай ата деген турбайсызбы? Ооба, ай ата деген. чечимдеш керек экен дедим. Жок, эми жеке эле мен эмес, менден башка канча менде болгон жаш муун сыйлайт, билет Назира эжени. Анан мындай кылып, туура эмес, кандайдыр бир иренчилик мындай неме жаратты да. Сезим жаратты. Көрмандарың жоготуп алдым деген ой болгон эмес беле ошондо? Мен ошол сүрөттү чыкканда күнүнө 1000 киши катталган да. Анан деген мен аябай жакшынакай шөкүлөчөн же болбосо эл аралык фестивалдарда кыргыздын желегин желбиретип аткан, там алпарчу болуп же роль ойноп аткан сүрөттөр чыгара турган болсом, мындай аз мындай жактырууну алам да. А эгер ушундай фурор жараткан сүрөт болсо, аябай элдин баарына жагат да, калып эле уят экен, анан мындай болуптур, тигиндей болуптур. Эл көзүнчө ушинткен мен ар жагында аябай эле жагаптыр элдин баарына сүрөт. Демек мындай Биринчи жолу 1,5 миң, 2 миң, 3 миң лайк алып, 1000ден 2 миңге чейин комментарий топтогон сүрөттөрүм ошол сүрөттөр болгон. Мындай күйөрман топтоонун жакшы ыкмасын байкап таап алган турбайсызбы? Тамырын тартып, эми дагы алдыда болушу мүмкүнбү, Назира? Бул кара пиар дагы жакшы пиар экен да. Биринчи мен ошо пиарды жасадым, элдин баары жабалактап, ами эмне экен деп анан келишти. Келгенден кийин мен жанагындай фразеологизм макала каптатып статустарымды чыгара баштадым. Элдин баары тетирүү оюнан мындай оң оюна өзгөрүп, сени башкача кыз экен деп каттасам, жакшы, нормальный кыз турбайсың дегендер болду. Анан сенден сабак алдым, сени урматтап калдым. Мурун жек көрчү элем, азыр жакшы көрүп калдым деген нерсе болду да. Ошон үчүн бул нерсени, пиарды, пиар ходту туура колдонгонду билиш керек. Балким дал ошол жаштар деле жана блогерлер деле Назира сыяктуу баягы өзүнүн баягы деңгээлине жараша, акылына жараша дал ошондой хайпты кармап, мисалы СДМан ошентип сөгүнүп сагынып, мындай элди топтогусу келген деген ой ар бир баягы көрүүчүдө же болбосо жарандарда, жаштарыбызда болуп атат да. Азыр болсо биз дал ошол социалдык тармактагы сөз эркиндиги жана жоопкерчилиги тууралуу дал ушул нерселер кандай болушу керек, биз юристтен кеңеш алдык элек. Дал ошол юристке назарыңыздарды буруп коюуга уруксат этиңиздер. Я как юрист. Азыркы учурдагы социалдык тармактагы сөз эркиндигине юрист катары баа бере турган болсом, сөз эркиндиги бар. Бирок чектен чыккан адепсиздик десем туура болот. Анда сөз эркиндиги деген түшүнүккө таянып, ар ким өзүнүн деңгээлине жараша оюн айтып, улутчулдук, расалык, ошондой эле түштүк, түндүк маселесин козгоп жаткан учуру. СДМан аттуу жигиттин түндүк түштүк маселесин орчутту деген видеосуна токтоло турган болсок, ал жерде сөгүнүү менен өз эмоциясын чыгарып, адепсиздигин гана көрсөткөн. Бул ишти укук коргоо органдары көзөмөлгө алып, эскертүү гана берүүсү зарыл. Ал эми аны сотко чейин ашырып, 5 жылдан 7 жылга чейин эркинен ажыратуу негизсиз. Болгону азыркы учурда элдин деңгээли дал ошол видеодогудай көрүнүштө талап кылып, көп көрүүчүлөргө ээ болуп жаткан учуру. Бизде мыйзам боюнча социалдык тармактар массалык маалымат каражаты деп эсептелбейт. Интернет сайттар маалымат каражаты деп эсептелбегенден кийин аларга мыйзам мындай бир аз катаал болбош керек да, анткени маалымат каражаты эмес. Ал жакта ар ким өзүнүн оюн билдирет. Ошондуктан мына көп эле өнүккөн өлкөлөрдө мындай жоопко тартмай учур жок дээрлик. Бирок жанагындай
жерлерге бөлгөн, улуттарга бөлгөн, расасына, диний мындай кастыктарды козуткан болсо, албетте аларды күч органдары жоопкерчиликке чакырыш керек. Бирок жеке мен мындай социалдык тармактагы пикирлер үчүн биздин жарандарды куугунтуктап, керек болсо түрмөгө чейин апарып камаганды мен мындай туура эмес деп эсептейм. Анткени эми социалдык тармакта оюн жазыптыр. Эми мисалы 1 миллион кыргыз эртең мындай ар кандай ойлор жазса, анын баарын эмете албайсың. Эми албетте баягы жаштарды мен жоопкерчиликке чакырат элем. Жанагы аймактар аралык козутуу, диний кастыкты козутуу, улуттар аралык кастыкты козутуу сыяктуу нерселер болбош керек. Биз андан тескерисинче жаштар элди ынтымакка, биримдикке чакырыш керек. Жанагындай элди, жерди бөлгөндөрдү биз мындай жерип, аларды мындай бөлбөгө чакырышыбыз керек да. Негизи бирок мындай бир 2 айга 3 айга камаганды мен туура көрбөйм баары бир. Эскертиш керек, эскертүү бериш керек. Алар да түшүнөт, ошо атайын органдарга чакырып, эскертүү берип койсо, менимче ошол жетиштүү болот. Анан блогерлерди, башкаларды, алар эмизде сөз эркиндиги бар да. Адам эмне ойлонсо каалагандай жазат. Аны мынтип жаз, жантип жаз деп биз айта албайбыз. Өзү билгенин жазат да ал. Блогерлер жана социалдык тармакта өзүнүн көрманын көп топтогон инсандар дал ушул юристтер айткан көптөгөн кеңештерди эске алуусу зарыл деген ойдобуз. Сиздерден сурагым келип атат да, кантип дал ушул интернетти чектеп, анан интернетте сөз эркиндигин жана жоопкерчиликти тургуза алабыз? 19-20 кылымдарда акындар жана жазуучулар дагы бир көйгөйдү көтөрүп, элге жаман көрүнгөн же властька жаман көрүнгөн убакыттар болгон. Бирок азыр биз аны биз өзүбүз үйрөнчү ырылар катары көрөбүз да. Алар жазган ырыларынчы. Блогерлер деле азыркы тартып аткан видео көбүнчө бир көйгөйдү көтөрүп туруп, анан ошону жазышат да, ошону чыгарышат. Ошого видео тартышат же бир постторду кылат. Бул нормалдуу эле көрүнүш деген ойдо турбайсызбы? Бул нормалдуу көрүнүш, бирок Сыдымандын кылганы бул эки башка тарап болуп калат. Ушундай Шумкар мырза айткандай, бул жанагы койлор жөнүндө делечи. Койлор деп айткан эмес да, айтылган өзү эле маараган угулган, ооба. Бирок биз ойлонобуз да, ошону койлор экен деп ойлондук, ооба туура. Сыдыман андай айткан эмес да. Эгер прямой эфирин көрүп көргөндө, ал мындай ошол жөн эле негатив жөнөткөн адамдарга жөн эле жооп берип аткан болчу да. Эч кандай бир эмеси жок болчу. Жаман ою жок эле, жөн эле сөздөн жаңылган болгон. Бирок ошону бир атайын жазган, атайын ушинткен деп түндүк түштүк деп бөлүп атат деп чыгарды да. Бирок элибизде айтылат эмеспи, сөздөн жаңылган турбайт депчи. Мындай сөз айтылганга чейин сен сөзгө хандык кылсаң, айтылгандан кийин сен сөзгө кулсуң да. Сөз деген нерсе бул өтө жоопкерчиликтүү нерсе экендигин жаштар биле беребизби? Эмне себептен антип айтып атасыз? Ооба, жаштар ошо көрүп атканда деле мындай жаштын өз катталуучунун өзүнүн ойлонгону бар. Кандай ойлонот? Ооба. Аны бир жөнөкөй гана сөзүндөн ошол кармалып калды да. 2 айга жанагы сиз айтып кеткендей, биз аны чектешибиз керекпи деп айтып атпайсызбы? Менин оюмча бир убакта ошо чектешсе болот. 2 айга камаса макул да, камалышсын. Бирок уже 7 жыл деп айтып кеттиңиз го. 7 жыл ал туура эмес да. Анткени сөздүн мааниси башка болчу. Ошону адам түшүнүп аткан адам өзүнөн да ал. Сөз эркиндик, толук сөз эркиндик кылса болбойт, бирок эми кичине чектеп туруш керек. Боздон чалынган турбайт, буттан чалынган турат деп, бул биздин кыргыздын илгертен келе жаткан макалы да, мындай биздин кыргыздын макалдары илгертен бир мындай бир чучукка жеткен сөздөр болгондо, сен ошондуктан баягы сүйлөп атканда дагы биринчи ойлонуп, анан кийин сүйлө деп атат да, сен уже тилиңден чыккандан кийин сен ал сөзүңдүн кулусуң да. Баягы эмнени айттың, сен уже ага жооп беришиң керек да. Вот ошондой маселени биздин жаштарга баягы тарбия, эң ата тарбия эме үй бүлөлүк тараптан ошол эле мугалимдери, ошол эле окутуучулары, ошол эле мынакей подписчигибиз деп атат. Ушулар блогерлер ушундай нерселерди тез-тезден чыгарып турса, бул дагы бир жолго салуу деп эсептейм да. Анан мыйзамдын негизинде дагы баягы чектеш керек да мындай нерселерди. Бирок мынчалык аша чаап эмес, мыйзамдын негизинде айыппулга салып, же болбосо ошондой эле баягы көчөнү шыпыртып деп айтып өтпөдүмбү? Ушундай нерселер менен баягы сабак алдырса болот да. Анан баягы
сөз эркиндигин бул биз мындай кандай десем, сөз эркиндиги бул чексиз нерсе да. Сөз эркиндиги бул чексиз. Адамдын багы сөз Жок, сиз азыр өзүңүздүн айтканыңызга эле кайра каршы чыгып атасыз да. Азыр айтып атпайсызбы? Сөздөн жаңылган турбайт деген ойду айтып Жок, атасыз ошону да. айтып Бирок ошол эле учурда мындай сыдыманын камалышына каршымын деген ойду айтып атасыз да. Деги эле жаштарыбызды кантип тарбиялайбыз анда? Ошо келе ушуну сүйлөшөлүчү. Блогерлер мына азыр өсүп келатат. Булар дагы мисалы эмнеден баштап, эмнени жазарын билбейт. Баягы чабылган жол менен кетиш оңой, бирок жол чабыш кыйын го. Бул блогерлер дагы мындай өтө ополтоодо чоң эмгек кылып атат. Изденүүдө жүрөт чыгармачылык. Бирок ошол эле учурда буларды мындай иретке салып, багыт берүү үчүн кандай иш-аракеттер болушу керек? Мындай ошон үчүн бир кандайдыр бир роликтерди тартыш керек да, кыска метраждуу роликтерди. Жаштар деген эмнени сурап атат азыркы маалда, интернеттин канчалык пайдасы бар, канчалык пайдасы жок. Мына ошондой нерселерди бизге окшогон блогерлер жеткире турган болсо, баягы кичинекей ролик кылып тартып, баягы хайп жаратышып атпайбы? Ошол эле форматта баягы хайп жаратуу максатында эле, бирок ошол кыргыздын макал лакаптарына тиешелүү нерселер менен жеткире турган болсо, бул да бир чоң сабак болот да. Назира, сурагым келип атат да сизденчи. Жаңы эле айтпадыкпы, чыгармачылык изденүүдө жүрөт депчи. Блогерлер акыркы учурда абдан көбөйүп атат, жаш муундар өсүп келатат дегендейчи. Алар дагы дал ушундай абалга кептелип калбаш үчүн, тагыраак айтканда, сыдымандын абалында кантип тарбиялашыбыз керек, мыйзамдар кандай болуп иштеши керек, эмне иш-аракеттер жасашыбыз керек? Ар бир адам оболу жоопкерчиликти сезиш керек. Жону менен сезбесе, сырттан келген нерсе ага көп деле таасир бербей калат да. Жоопкерчиликти сезиш керек. Мен ушунча киши топтоп атам, демек мен бул топтогон кишиме кандай мен таасир бере алам, кандай пайда тийгизе алам. Мен мисалы үчүн эфирге чыкканда, телеге чыкканда, мен азыр сүйлөп аткан сөзүмдү ушунча бүтүн Кыргызстан угуп атат, мен араларга бир нерсе себелеп кетейин деген нерсе тетиги 2005-жылы чыкканда эле бар болчу бул нерсе. Ошол нерсе калыптанып келип азыркы күнгө кептелди. Азыр ушунчалык көп каттар келип, менин сөздөрүм кандай алардын жашоосуна таасир берип атканын окуган сайын бул жоопкерчиликти дагы чоң сезем. Анан экинчиден, жаштарыбыз, студенттер, окуучулар этика, маданият, интернетти колдонуудагы этика, маданият эмне экенин билишпейт, интернетти кантип колдонушту билбейт. Ушул жөнүндө көбүрөөк тренингтер болсо, сабактар болсо, окутуулар болсо, маалымат жайылтуу болсо да, муну кантип колдонот, эмне менен жейт интернетти, эмне кылат, кантип сиңирет, ошонун баарын биз билбеген нерсебиз көп, бирок ушинтип жаңылып мүдүрүлгөн сайын тажрыйба алып атабыз. Мунун жамандыгы жок. Жаңылыш керек. Анткени жаңылуудан бир тажрыйба алабыз. Сыдыман жаңылдыбы? Канча миллиондогон жаштар тажрыйба алды. Демек түз эфирге чыгып алып, оозуңа келгенде оттобошуң керек, жети өлчөп биргешишиң керек деген сабак болду чоң. Азыр мынакей Шумкарбек отурат. Шумкарбек өзү түштүктүн жигити, Баткендин Зардалысынан болот. Болгондо дагы дал ошол Сыдымандын жана видеосунда көбүнчөсү говорго, тагыраак айтканда, дал ошол диалектилик өзгөчөлүккө басым жасалган экен да. Эч бир адам күнөөлүү эмес да. Мисалы, кайсыл жерден төрөлүп калганына, кайсыл жердин сөзүн сүйлөп, кайсыл тилде кеп салышына. Дал ошол нерсени мындай жаштарыбыз маданияттуу түрдө, түндүк түштүктөбөй туура түшүнүш үчүн кандай иш-аракеттер болсо деп ойлойсуз? Мисалы, азыр сонун сөзүңүз мага абдан жакты. Кайсы жерде төрөлгөн нерсеси бул маанилүү эмес, ал күнөөлүү эмес дегенизчи. Эмнеге орус тилде сүйлөсөк же башка тилде сүйлөсөк эч нерсе дебейбиз? Калбайт деп ойлойм. Анткени дегенде билбейм, жасалса да көп убакыт керек бугачы. Барып калышы мүмкүн, бирок азыр аны калтыра албайбыз. Мамлекеттик деңгээлде тилчилер бул маселени көтөрүп эле бир чоң көйгөй кылып, анан баардык нормативдер мондай сүйлөнүш керек, андай мындай деген нерсе болбосо эле, биз коңшу өлкөдө, мисалы үчүн, Ош тарап аркы өзбек менен чектеш болгон үчүн, албетте бири-бири менен катнашыбыз көп болгон үчүн тили каалайсың, каалабайсың ошол жакта болот. Баткендиктер Тажикстанга жакын болосун, каалайсың, каалабайсың ошол тилде болот. Таластыктар казактарга жакынбы, атыр-батыр жатыр, ал нерсе сөзсүз болот. Муну биз нормалдуу бир болуп аткан көз караш катары эле карап кабыл алышыбыз керек. Негизи эле биз кыргыздар бөлүнгөндү аябай жакшы көрөбүз да. Кызылдар, актар. Мен өткөндө ушундай статус жаздым. Назия, мисалы үчүн, дал ошол сиз айткан нерсени түшүнбөгөнү үчүн жана Сыдыманды камап салып атышат, ал Сыдыман түшүнгөн жок, ал өзүчү эмнени айтып атканын деле түшүнгөн жок. Ооба, түшүнгөн жок, ооба, чын.
чын. Биз бул нерсени биз жеткирген эмеспиз да. Улуулардан эч кандай мындай сөзү болгон эмес. Ал деген ушундай, бул нормалдык көз караш, бул нормалдуу түрдө эле кабыл алынат. Ушул нерсени мындай кылып айтайын да менчи, мисалы ошол эле ошондой нерселерди жоюу максатында бизде жана мына сиздерге окшогон телестудиялар барып жанагы конок болуш керек да. Мына бул жактын нарындын элинин диалектиси мындай болот, нарындын эли мындай болот, нарындын эли этти жакшы көрөт, таластын эли сөгүнгөндү жакшы көрөт, оштун эли сыйды жакшы көрөт деген маселелерди ушундай телевидение аркылуу багы жаштарга сиңиришибиз керек. Жаштарды аралаштырышыбыз керек. Анан ошондо жана Сыдыманга окшогондор ошондо түшүнмөк, бул жакта ошондой сүйлөйт турбайбы депчи. Действительно ошондой сүйлөйт экен деп бул жакшы кабыл алмак да. Ошо түшүнбөгөндүн айынан ушул нерселер келип чыгып атат да. Мунун жоюу жолу, мына биз азыр жакында бир чоң проект баштаган турабыз. Багы бөлүнбө кыргыз бөлүнүп кетти кыргыз деп бөлөк элге кеп кетет деген бир чоң старт алып, роликтерди багы сунуштап, жаштар именно ушул 18 жаштан 70 жашка чейинки курактагы адамдар ушу кантип бириктирсе болот, кантип бириктирүү максатында ушул багы роликтерди тартса, ошол нерсени биз азыр сунуштап атабыз. Бул Сыдымандын камалышы боюнча негизи көп жерде өзүңүздөр да айтып кеттиңиздер, бул баарыбызга сиңип калган нерсе да. Анан буну Сыдыман айтып алып прямой эфиринен, аны деген өздөрү эле көчүрүп алышып эле, хейтерлер эле кайра эле ошону чыгарып жиберишкен да, элге жайып жиберишкен. Бирок Сыдыман алдын ала кечирим сураган, ал окуя болгондон кийин кечирим сураган видеосу таркаган. Ар бир шоу бизнестеги жылдыздардын баары киргизип чыккан. Анан кайра бир жумадан кийин ушул камалды деп чыгып калышты да. Буга болсо ошол каршымын. Блогерлерге карата кандай нерсени айтат элеңиз, кандай нерсени талап кылат элеңиз? Жакшы нерселерди, мисалы жакшы биз сабак алчу нерселерди тартса, биз негизи ушул блогерлерди эле карап олтурабыз да, Инстаграмдачы. Бизге мындай таасир берчү видеолорду же болбосо ушундай сыяктуу вайндарды жакшы көп тартса, биз деген сабак алмакпыз деген ойдомун. Эмнеге силер блогерлерден сабак аласыңар, өзүңөрчө сабак алып же жакшы нерселерден китеп окуп ошол жактан сабак албайсыңар же силерди элди блогерлер тарбиялайбы? Жок, уксаңыз, биздин бир убактыбыз бар да, мен мисалы өзүмдүн убактым бар да, атайын Инстаграмга кетирем да, атайын кетирем. Анан ошол кезде Инстаграмда интересная деген жери бар, ошол жерден вайнерлердин баарын көрүп чыгам да. Кокмаларымды тамаша көңүл көтөрүп суроо да сизге. Сиз ошол мисалы ошо жанагы ошол эле ак үйдү алалы, ошондон сиз акча таптыңызбы? Жок, мага ким акча төлөйт ага? Мен акча төлөнбөйт. Жок, бизде социалдык тармакта акча табасыңарбы негизи? Социалдык тармактар акча табылат мындай. Просмотр үчүн акча төлөнбөйт Инстаграмдан. Төлөнбөйт, Төлөнбөй, жөн эле катталуу үчүн көп болсо, элдин баары сен менен мамиле, алака түзгөнгө аракет кылат. Жардамаларын берет. Болсо сен абдыракаттуусуң, сен аябай миллионер, акчалуу адамга тетесиң. Ошон үчүн подписчигиңдин көптүгүнө карата бутуңду сун деген мен жаңыма калдым. Анан дагы эгер YouTubeга жүктөлө турчу болсо ал жактан бирок акча төлөнөт. Бирок YouTubeга деген көбүрөөк узунураак эмеси, убакыты көбүрөөк болуш керек видеонунчу. Инстаграмдыкы деген 59 секунд алат. Эл мисалы элге жаккан жок бул нерсечи. Элге жаккан жок. Мисалы эгер мен каяктан жагат аякта сөгүм сагынып атса кимге жагат? Ашат. Ошондо сиздики жакты деген турасызбы? Ма десе деген. Сөгүнгөн нерсе бул башка. Мен мисалы эгер менин ушул нерсем бийликке жакпаса, мени камап койсо, мен жертва болом. Эгер Сыдымандыкы элге жаккан эмеспи? Дал ошол сөздү колдонуунун өзүнүн мындай жоопкерчилигин сезбеген блогерлердин бар экендиги ойлондурат да, чындыгындачы. Назира массалык маалымат каражаттарында иштеп, анан бул жоопкерчиликти жакшы сезет да. Бирок массалык маалымат каражаттарында иштебей эле блогер болуп иштеп, элге өзүнүн аң сезимин билдирип, же болбосо ой туюмдарын элге жарыялагандар көп болуп атат да. Сыдыман бир жолу биздин эфирибизге келген, бул нерсени баягы хайп жаратуу үчүн эле жасаарын, кыздарды мындай тамашалап, кыздар өзлөрү телефон чалып кайрылып, бүгүн мен сага номеримди берейин, сен экөөбүз түз эфирде чыгалы, сен айткан нерселериңди кылам, мисалы мен чачымды ал десең алам деген сыяктуу бардык нерсе макул болгон үчүн мен көрөрмандарды топтоп ушул контентти жаратып, ушундай нерселерди ишке ашырам деп айтып берди эле да. Дал ушул студияда, ушул жерде олтуруп алыпчы. Блогерлер бар экен да, аларды кантип чектейбиз, жоопкерчиликке кантип чакырабыз? Аларды жоопкерчиликке ар бир кайсы блогер өзүнүн сүйлөгөнүнө жооп бериш керек бул. Анан
жаштар биз алардан блогерлерден сабак алабыз деп ойлобойм да. Биздин ар бир адамдын өзүнүн башы бар да. Кээ бирлер китеп окуйт, кээ бирлер ата энесинен жаш кезинен аң сезими ар ким адам ар кандай да. Ошо блогерлерден сабак алабыз деп ойлобойм. Чектеген деги эле туурабы? Ушул тууралуу сурагыбыз келип атат. Сөз эркиндигин чектеш керек. Атты деле тизгин тартып токтотосуң да. Сен биринчи кышты салып алып, анан фундаментин куйбайсың. Биринчи фундаментин куюп, кышты көтөрөсүң. Анысы бул сөз эркиндигин чектеп, ар бир адамдын укугун, милдетин түшүндүрүш үчүн бул сабак мектепте эле 1-класстан баштаппы же 5-класстан баштаппы закон сабагын же мыйзам сабагын киргизип ошол жерден эле окутса деген сунушумду айтмакчымын. Ошондой окутуп ошол сабак кирип окутса, анан мындай туура эмес сүйлөөлөр же аша чепкендер, ашага кеткендер токтойбу деген ишеничтемин. Рахмат сиздерге, баарыңыздарга чоң рахматыбызды айталы. Социалдык тармак акыркы учурда ушунчалык популярдуу деп айтсак жаңылышпаспыз. Ал жерде адамдар өзүнүн ойлогон ойлорунун бардыгын ортого салып, дал ушул жерден күйөрман күтүп, дал ошол жер кимдир бирөө үчүн иш орду болуп калды десек жаңылышпаспыз. Бир нерсени жазып же эл алдына айтып жатып, сиз дал ушундай жоопкерчиликти сезе билишиңиз керек деген ой менен бүгүнкү берүүнү жыйынтыктагым келет. Кайрадан жолугушканча бар болуңуздар.